Ассаламу алейкум достор, баарыңыздарга Америка Кошмо Штатынын Мичиган штатынан чоң жалындуу салам. Бүгүн Америкада 17 февраль. Көчө күнү бул жакта анча мынча кар жаап, жолдордун баары тайгак. Азыр мен жүк алганы келдим. Кудай буйрса азыр чекин офиске барабыз. Жүк даяр болсо алып алып, Нью-Мексико деген штаттын Альбукер деген шаарына кетебиз. Мен сиздерге жүктөрдүн баасы канча болот айтып коеюн. Мен азыр бул жактан баштап 1400 майл жүрүшүм керек. Ошого $3650 төлөп берип атат. Мындайча айтканда, ар бир майл айдаган сайын $2.61 төлөп берип атат. Анда кызыл машка бул жакта күтүп турат. Анда кеттик достор. Чекин офиске баралы, көрдүңүздөрбү? Кар жаап, бардык жерлердин баары муз. Трейлердин артыдагы шалтак. Тетил жерде чекин офис бар экен. Shipping жана receiving деп жазылып турат. Абдан чоң warehouse экен. Могул жерде scale бар экен да, тараза бар экен. Жүктү алып бүткөндөн кийин жакшы жери таразага түшүп алыш керек. Бирок биз таразага түшпөйбүз достор. Анткени биздин жүктүн салмагы болгону 18.000 паунд. Биз кээ бирде 46га чейин, 45.000 бирдемеге чейин алабыз. Достор, көптөн бери YouTube каналга чыкпай калдык. Көп мекендештер жазып атат. Кайда жоголуп кеттиңиз? Кайдагы мотивацияны бербей атасыз деп. Жаштар, сиздер келечексиңер биздин. Ошон үчүн алдыны көздөй гана умтулалы, Америка Кошмо Штатында ситуация баары жакшы эле. Баары жакшы, жумуш толтура. Мына мен 2 жума болду иштеп атканым. Үйгө кетейин десем, диспетчерим үйгө жибербей атат. Байке, жумуштар бар, акча төлөп берип атат, иштеңиз. Ошондой достор, анда кеттик чекин офиске баралы. Мен жана бир 15 мүнөт эрте келгем. Чекин офиске кирип чыккам, күтүп тур деди. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Бул жакка келгенде эмне кылыш керек экен. Так, бул жакка кагаз коюп коюптур. Мына сиздерге көрсөтөйүн. Могул жерге driver signature дейт. Биз колубузду коюшубуз керек экен. First name дейт. Мияка Алмаз деп атымды жаздым. Last name дейт. Мияка Эгембердиев дедим. Carrier дейт. KG Line деп компаниямды жаздым. City, анан State of your carrier дейт. Мияка мен Чикаго, Иллиной деп жаздым. Dispatcher phone number дейт. Мияка деген мен диспетчеримдин алтындай жигит Даниярдын телефонун жаздым. Driver cell phone number дейт. Мияка өзүмдүн телефонумду жаздым. Дагы бир жолу сиздерге айтып коеюн, кээ бирлер WhatsApp номеримди сурайт. +1 бул Американын коду 917 544 4254. Tractor number дейт, көрдүңүздөрбү? Мияка 1 2 3 деп жаздым. Tractor license number дейт. Трактын номерин жаздым. State of дейт, мияка Иллиной деп жаздым.
Трейлер o контейнер дейт. Мияка мен 2350 деп жаздым. Трейлер license plate дейт. Мияка мен номерин жаздым. State дегенге Illinois деп жаздым. Анан бул жакта pickup number'ди сурады. Pickup number'ди жаздым. Destination дейт. Мен Albuquerque, New Mexico деп жаздым. Driver license'ди сурады. Өзүмдүн правамдын номерин жаздым дагы. Анан state of дейт. Мен Agaya деп жаздым. Ушул баракты мен тетигил жерге апарып бердим. Берсем сенин жүгүңдү азыр текшерип атабыз дейт. Кичине күтөтүр бир 5-10 мүнөттө ответти айтабыз, эшик беребиз, ошол эшикке коесуң дейт. Достор, мен видео тартып атсам ар жактан бир кыз чыгып калды дагы. Мага мына мен жана толтургам сиздерге түшүндүрүп бердим. Ошону мага берди. Анан seal номерди берди. Бул деген жүктөлүп бүткөндөн кийин трейлердин эшигине тагабыз. Анан мага эмне деди? Мондай чыгасың дейт. Чыгып туруп могул жерде 6-же же 7-чи эшик бар дейт. Ошол жака коесуң. Анан ичине кирип туруп жана форклифт менен иштеген кишиге ушул кагазды бересиң дейт. Ал жүктөп бүтөт. Жүктөп бүткөндөн кийин могул жерге келип токтотосуң дейт. Анан ичине кирип кагазыңды аласың дейт. Бүттү, анан даярсың. Эсли дөңгөлөктү жылдыргандан кийин, трейлердин дөңгөлөгүн жылдыргандан кийин баардык нерсеге салмагыңа макул болсоң кете бересиң, болбосо тетигил жерде сиздерге көрсөтпөдүмбү? Тараза турат дейт. Ошо таразага туруп дөңгөлөгүңдү жылдырып алып трейлердин, анан жолго чыга бересиң дейт, достор. Мына мен астында дагы могу Freightliner келген. Бул дагы эшик алды. Эшиктерин ачып атат. Азыр биз дагы эшикти ачалы. Анан 6-чы кетне 1-чи, 2-чи, 3-чү деп подряд кетет экен, 6-чы же 7-чи эшикке коесуң дейт. Анда достор кеттик, иштей баштайлы. Анан мен эшикке коем, койгондон кийин эмне жүк алдык көрөбүз, Кудай буйрса. Достор, биз жүк ала турган жер ушул жер экен. Ичи абдан чоң дебедим беле. Соктун түрлөрү экен. Аризона деген соктор турат, өзүңүздөр көргөндөй. Мичиган штатында чыгат окшойт. Ошо Аризона, Уан деген соктор. Ошолорду биз Нью Мексико штатына алып кеттик.
Бирок жакшы ичилет ушу Аризона деген сок. Кагаздардын баарын алдык. Кол койдуруп алды. Азыр жүктөп бүткөндөн кийин офиске барабыз, анан кетебиз. Нью-Мексикодан кийин үйдү көздөй кетиш керек. 2 жума болуп кетти. 2 жума болгондо мен кадимкидей сезе баштайм. Уже үйдү көздөй кетиш керек деп. Азыр трактын ичине отуралы. Анан мекендештерге кичине мотивациядан берип коелу. Булар жүктөп бүтүштү, жашыл свет күйдү. Жана жүктөй баштаганда могул жер кызыл свет күйүп калган. Азыр жашыл свет күйдү. Доктун эшигин жапты. Ama bizdeki жарым эле трейлер болуп калган турбайбы жүк. Анда бул жака жүк жылып кетпеш үчүн бир страпты тартырып коелу азыр алып келип. Анан жүктү бир сыйра көрөлү достор. Жүккө поддержка болсун деп бир страп тартырып койдум. Жарым эле трейлер болуп калыптыр. Караңыздарчы, канча место бош турат. Мага сил берип койгон, эгер силди эшикке такпасам, мен диспетчерге чалып туруп, могул жерге дагы канча метр экенин санап көрөбүз. Жүк алсам болмок да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына 7 метрге башка жүк алып, дагы дополнительный жүк алып кетсек болмок. Азыр мен диспетчерге чалып сүйлөшүп көрөйүнчү. Эмне кылыш керек? Сөзүбүз супсак болбош үчүн, хейтерлер сөз кылбаш үчүн азыр мен сиздерге confirmation'ды көрсөтүп коеюн. Мага диспетчер жиберген. Бая Мичигандан жүк алып аткан жердин аты Паф, Мичиган деп абдан кызыктуу экен. Мына Альбукер, Нью-Мексикага кетебиз. Мына жүктүн баасын сиздерге 3650 деп көрсөтүп атам. Бизге мондай bill of loading берди. Мыякта жүктүн баасы, жок, баасы эмес, салмагы 18845 лб деп турат. Мына бүгүнкү число 17 февраль 2023 жыл. Өзүмдүн иним симпатичный, крутой, резкий парень десек болот. Мен алтындай болгон диспетчерим Данияр мырза азыр мага бир 10-15 мүнөттө чалып өзүнүн жообун айтыш керек. Ага чейин бир 2-3 мүнөт болсо дагы өз оюм менен сиздер менен бөлүшүп кетейин. Достор, негиз алганда тагдыр, турмуш дегендей күндөр өтүп жатат, убакыт өтүп жатат. Жаратканыбыз ар бир адамды бул дүйнөгө, бул жалган дүйнөгө жаратканда өмүрүбүздүн аягына чейин тагдырыбызды жазып коет. Биз ал тагдырдан эч качан качып кете албайбыз. Ошон үчүн эң негизгиси аманчылык болсун. Анан ар дайым айткандай аракетке берекет дегендей аракет кылыңыздар, достор. Американын баягы жашоо турмушта иштеш үчүн, бутка туруш үчүн жаманчылыгы жок. Ар бир адамдын тагдырын жазып койгон деген сыяктуу, эгер тагдырыңыздарга жазып койсо жаратканыбыз Америкага келип, жашап, иштесин десе, бардыгы болот аракет кылса. Эгер тагдырга жазылбай калса, канча аракет кылбаңыз болбойт дегендей. Ошон үчүн жыл сайын грин карта ойноп, ар кандай визанын түрлөрүн аракет кылып, бул жака келгенге аракет кылыңыздар. Бул нерсени биз бекеринен айтпай электе. Көп нерсени көрүп атабыз, көп нерсени угуп атабыз. Карыз деген нерсе Кыргызстанда абдан өнүгүп кеткен, достор. Өзүңүздөр билесиздер. Карыз жок жашаган киши жок. Бул жакшылыктын белгиси эмес. Өзүңүздөр билгендей, биздин мамлекет дагы ай сайын, жыл сайын карыз алып турат. Карыз деген нерсени унутуш үчүн мен ар дайым Америкага биздин
тапкан акчаңыз өзүңүзгө жетет. Андан тышкары тууган туушкандарга, ата энеге, досторго, кошуналарга жардам берсе да болот. Ошон үчүн Америкага келип мекендештер буттарына туруп жашоосун оңдосун деген эле жакшынакай тилектер, достор. Ошон үчүн карыз деген нерсени унутуш үчүн чет мамлекетте кыдырыңыздар, Америкага келиңиздер. Көп нерсени көрүңүздөр, кыйынчылыктардан өтүңүздөр. Анан Америка эч кимди ар дайым айткандай байлап калбайт. Каалаган учурда, топтогон акчаңыздар жеткен учурда Кыргызстанга барып бир бизнес, бизнестин көп түрлөрү бар да. Айыл чарба жагында, магазин дегендей, автомойка дегендей, бир нерсеге жетип, үй алып алып, жер алып алып, жакшынакай нерсеге жеткенден кийин эч ким кармабайт. Анан Кыргызстанга барып, анан салымыңыздарды кошо бериңиздер. Салымды качан кошот? Адам мамлекеттен эчтеке сурабаса, эчтеке жардам сурабаса, өзүнүн жашоосуна бардык нерсе жетсе, ошо салымы ошол болот мамлекетке, достор. Анан үйдө карандай чай менен отурсак, сливичный май, варенье дегенди унутуп калсак, бир эт салып бергендин ордуна балдарга бир картошка кууруп, анан макарон берип коюп отурбай, турмушту оңдогонго аракет кылалы. Эгер турмушубузду оңдосок, ар бир үй бүлөдө тынччылык, бакыт таалай, жакшы маанай болсо, ошол биздин мамлекетке кошкон салымыбыз болот. Достор, анда мен диспетчердин звоногун күтөйүн инимдин. Анан жолго чыгайын. Алыс жол 1400 майл дегендей, бул жолду 2 күндө өтөбүз. Кудай буйрса, бир күн запас болот. Воскресенье күнү эс алабыз. Достор, диспетчер менен сүйлөштүм. Брокер билет экен, 14 эле палет экен. Анан брокер сураныптыр. Сиылды салып, башка жүк албаңыздар деп. Жаратканыбыз көрүп турат, андай жаман иштерге барбайбыз. Мына өзүңүздөргө көргөндөй, сиылды салдык, жолго чыгалы. Анан бул сыйылды салбай, башка жүк алып, жолдон бирдеме болуп, анан баягы алдоо деген жаман нерсе, түз жүрүшүбүз керек. Жаратканыбыз айткандай баарын көрүп турат. Анда чакан видеону көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат, достор. Жолго чыгалы, баарыңыздарга ийгилик. Кийинки видеодон жолкуча сак саламатта болуңуздар.